Тобо. Бардық мұсылман еркек аял тобо келтіруге тиіш. Алла Таала Құран Каримде мындай дейді: "О имандылар, Аллаға чындап тобо қылғыла." Башқа бір аятта: "Алланы ұнытқандардан болбоғыла. Алла аларға өздерін ұныттырып салған. Дал ошолар бузукулар" деп айтылады. Аяттағы Алланы ұнытышты деген сөз Алла Таалаға берген убадаларынан тайып, анын буйруктарына мойын сынудан баш тартышты деген маанини туюндурат. Алла да аларга өздеріне ұнуттырды деген сөз болса, жаман нерселерден баш тартып, жакшы иштерди жасоону Алла аларга ұнуттырып койду деген мааниге келет. Айша энебизден радиаллаху анха айтуусуна караганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Аллага жолугууну каалаган киши менен Алла да жолуксу келет. Ага жолугууну каалабаган киши менен Алла да жолугууну каалабайт." Аяттын аягындагы "дал ошолор бузукулар" деген сөз менен Алла Таалага каршы чыгып, өз акыреттерин кыйроого учураткандарды, өзүнүн туура жолунан чыгып кеткендерди айтып жатат. Негизинен дене кумарына байланышкан күнөөлөрдүн кечирилишинен үмүт кылууга болот. Бирок түпкүлүгүндө текебердик жана ширк болгон күнөөлөрдүн кечирилишин күтүү кыйын. Себеби иблистин каршы чыгуусунун түпкүлүгүндө текебердик жана менменсинүү жатат. Мына ошондуктан өлүм келе электе күнөөлөрдөн баш тартып, тобо келтирүү керек. Себеби Алла Таала мындай дейт: "Ал өз пенделеринин тобосун кабыл алат, күнөө иштерин кечирет." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрдөн тобо келтирген киши эч күнөө кылбагандай болот деп айткан. Бир хикаяда мындай деп айтылат: "Бир киши кылган күнөөлөрүнүн баарын бир дептерге жазып жүрчү. Бир күнү дагы бир кылган күнөөсүн жазуу үчүн дептерин ачты. Бирок дептерде күнөөлөрү эмес, төмөнкү аят жазылуу экен. Алардын күнөөлөрүн Алла жакшылыктарга алмаштырат. Ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Алланын эскертмеси түшкөн акыйкатына жиби турган учур келбедиби? Силерден мурдагы китеп берилгендерге окшобогула. Убакыттын көп өтүүсү менен алардын жүрөктөрү катып калган жана алардын көбү бузукулар. Башкача айтканда, ширкти ыйманга, зынаны кечиримге, күнөөнү бейкүнөөлүккө жана Аллага моюн сунууга алмаштырып коет." Азирети Умар Мадинанын көчөлөрүн кыдырып баратып, койнуна шарап катып бараткан жигитти жолуктуруп калат. Умар радиаллаху анху: "Койнуңа эмне салып алгансың?" деп сурайт. Жигит чындыкты айткандан уялып ичинен: "О жараткан Алла, мени Азирети Умардын алдында уят кыла көрбө. Айыбымды жашыра көр. Мындан ары эч качан шарап ичпейм" деп жалбарат. Анан Умарды карап туруп: "Момундардын башчысы, бул жөн эле уксус" деп жооп берет. Азирети Умар: "Кана көрсөтчү" деп сурады эле. Жигит койнундагына ага сунду. Текшерип көрүшсө чын эле уксус болуп чыкты. Мына бир пенденин башка бир пендеден коркуп кылган тобосун карагылачы. Чын дилден кылынган тобонун урматына Алла Таала шарапты уксуска айлантып койду. Эгерде күнөө иш жасаган бирөө кылган күнөөсүнө өкүнүп, чын дилден тобо келтире турган болсо, Алла Таала анын бардык күнөөлөрүн соопко айландырып коет. Абу Хурайра радиаллаху анху баяндайт: "Бир күнү куптан намазын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге окугандан кийин сыртка чыктым. Жолдо баратсам, алдыман бир аял чыгып: 'Абу Хурайра, мен бир күнөө кылып койдум. Тобо кылсам кабыл болобу?' деди. 'Кандай күнөө кылдың?' дедим мен. 'Зына кылып, кийин ошол зынадан төрөлгөн баламды өлтүрдүм. Сен куурапсың. Аның аз келгенсип, дагы бир жандын өмүрүн кыйган экенсиң. Эми тобо кылсаң да болбос деп Алланын алдында касам ишем" дедим. Муну угуп аял эстен танып жатып калды. Ал тууралуу ойлонуп баратып өзүмчө, арабызда Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам турганда, мен өкүм чыгарып салыпмын го деп, дароо кайтып барып, окуяны пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга айтып бердим. Алланын элчиси мындай деди: "Өзүң да күнөөкөр болдуң, аялды да кыйроого учураттың. Алар Аллага кошуп башка кудайларга табынбагындар. Алла өлтүрүүгө тыюу салган, тирүү жанды укуксуз өлтүрбөгөндөр жана аягы суюктук кылбагандар. Кимде ким муну жасаса, ал жазага тартылат. Кыямат күнүндө алардын жазасы 2 эсе болот жана ал анда түбөлүккө кор кылынат. Ал эми ким өкүнүп тобо кылса жана жакшылык иштерди иштесе, анда Алла алардын жаман иштерин жакшы менен алмаштырып коет. Акыйкатта Алла кечиримдүү, мейирман" деген аятты уккан жок белең. Ошондо жаңылыш өкүм чыгарганымды түшүндүм.
Алланын элчисин саллаллаху алейхи вассалам жанынан чыгып, менден өкүм сураган аялды ким таап берет деп кыйкырдым. Жаш балдар Абу Хурайра акылынан адашып калыптыр деп шыбыраша баштады. Мен аларга карабай чуркап жүрүп, баягы аялды таап маселени түшүндүрдүм. Ал кубанганынан кыйкырып жиберди. Анан менин бир бакчам бар. Аны Алла жана анын элчиси үчүн садага кылдым дедим. Икая. Күнөөкөрлүгү менен жалпы элге аттын кашкасындай таанымал бир киши Хасан Басринин сабагына келди. Ошол учурда Хасан Басри элге ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Алланын эскертмеси түшкөн акыйкатына жибий турган учур келбедиби деген аятты окуп берип жаткан. Аятты окугандан кийин өтө жакшы баян куруп берди. Жамаат ыйлап укту. Аңгыча бир жаш жигит ордунан туруп, "О момундардын эң такыбасы, Алла мен сыяктуу күнөөкөрлөрдүн да күнөөлөрүн кечиреби" деп сурады. Хасан Басри: "Оба, Алла Таала сенин күнөөлөр үчүн кылган тобоңду кабыл алат" деп жооп берди. Бул суроо жоопту уккан баягы күнөөкөр кишинин өңү кубарып барып, бир кыйкырып алып, эстен танып чыгылды. Анан кайра өзүнө келип, Хасан Басриден: "О устаз, улуу Алла мага окшогон күнөөкөр пенденин да тобосын кабыл кылабы" деп сурады. Хасан Басри ага: "Күнөөкөр пенденин тобосын кечиримдүү Алладан башка ким кабыл кылат" деди. Ошондо жигит алакан жайып, төмөндөгүдөй дуа кылды: "О жараткан Алла, тобомду кабыл алып, күнөөлөрүмдү кечирген болсоң, мени түшүнүктүү жана зээндүү пенде кыла көр. Курандан жана илимден эмне уксам, эсиме сактап калайын. О жараткан Алла, мага өтө мукам үн насип кыла көр. Сенин Кураныңды окуганда, уккан кишинин жүрөгү канчалык каттуу болсо да жумшарып, иманга келгидей болсун. О жараткан Алла, мага адал жана эч күтпөгөн жерден ырыскы бере көр." Алла Таала бул пенденин кылган дуасынын баарын кабыл алды. Анын зээнин күчтүү кылды. Ал Куран окуганда уккан кишинин баары тобо келтирип, үйүнө ар күнү бир чөйчөк сорпо менен 2 нан келип турчу. Булардын кайдан келгенин да эч ким билчү эмес. Бул көрүнүш ал пенденин өлүмүнө чейин уланды. Бул Алла Тааланын чындап тобо келтирген пенделерине берген насиби эле. Анткени Кудай деген кур калбайт эмеспи? Бир алым пенде тобо келтиргенде тобосунун кабыл алынып алынбаганын биле алабы деген суроого бул тууралуу анык айтылган өкүм жок. Бирок анын белгилери бар. Алар пенде өзүн күнөөлөрдөн оолак көрөт. Жүрөгүндө кубаныч азайып, аламдан Алла Тааланын кудретин сезет. Жакшы кишилерге жанашып, бузуклардан оолактайт. Дүние байлыгынын азын көп, ахиретке байланыштуу иштердин көбүн аз көрө баштайт. Көңүлү ар дайым Алла Таала парыз кылган нерселер менен алек болот. Тилин тыят, ар дайым ойлуу жүрүп, кылган күнөөлөрүнө өкүнөт деп жооп берген. Бул баян жүрөктөрдүн ачкычы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.